Берлиндин борборунда Бөтөн үй деген өзгөчө мейманкана ачылды. Анда түрмөдөгдөй атмосфера. Бирок адам өзүн туткун катары сезбейт. Тар бөлмөлөр, полго кадалган керебет менен столдор, терезенин ордуна шыптын астына чакан айнекчелер орнотулган. Андагы жасалгалар да өтө жөнөкөй, бирок баары бир эркиндиктен кабар берип турат. Бул бөлмөлөргө эмне жасасак деп көпкө ойлондук. Мында жуунуучу бөлмө болуш керек. Жарык болуп турсун деп ушул лампаларды орноттук. Ал эми керебетти терезенин астына жайгаштырдык. Качандыр бир кездерде бул имарат түрмөнүн ооруканасы болгон. Коммунисттик бийликтин мезгилинде Германиядан качып чыгып кетүүгө аракет кылган немецтерди алып келип ушул жерде камап турушкан. Ал эми жертөлөсүндө тынч бөлмө жайгашкан. Анда туткунга түшкөн кооптуу кишилер камалчу. Азыр бөлмөдө белгисиз туткундун элесине стулдар турат. Ага кошо шам чырактар да жагылган. Имараттын тарыхына кайрыла турган болсок, ал өтө оор. Мурда болгон окуялардан кабар беришүү жерлерди өзгөртпөстөн, ошол бойдон калтырдык. Аны менен бирге эле эркиндикти чагылдыруучу атмосфера жараткыбыз келди. Мында тургандардын басымдуу бөлүгү Батыш Германиядан келгендер. Көпчүлүктү өлкөнүн, имараттын тарыхы кызыктырат. Айрымдар үчүн бул жөн гана коркунучтуу түш сыяктуу. Харымтыр Рихтер бул түрмөдө 5 жыл туткунда болгон. Ал өлкөдөн качууга аракет кылгандыгы үчүн камакка алынып, кийин бийлик тарабынан бошотулган. Веттекс айымга терең ыраазычылык билдирем. Өткөн күндөрдү унутпашыбыз керек. Имарат баштагыдай эле коркунучтуу, суук көрүнгөнү менен эми ал эч кимдин эркиндигин чектебейт.